Bismillah деп Ошко аэропортко бардым, Москвага жөнөдүм. Ошентип Москвадан келип алдым. Биздин элдер Москваны өтө сагынтыр, шашып, түшкөнгө шашып атты. Эхей деп Москвадан келип калдым. Ошентип аэропорттон чыгып алып, досум күтүп алып, машинасына салып, алып кетип атат. Москваны аябай сагынып калыптыр. Досум жүр айлантырып келейин эми сени деп Москва Ситиге алып барып, чайканаларга алып барып, курсакты тойгозуп, зыңкыйтты. Ошол досума дагы чоң рахмат. Москваны сагынган жермен айлантып, ошентип поездга салып койду. Мен поездга отуруп дальше жөнөдүм. Москвадан 400 километрге Липецк деген областка кеттим. Поездда 10 саатта бардык. Поездда өмүрү чыккан эмесмин. Биринчи жолу чыгышым. Барып эс алып, эртеси күнү эртең менен бисмилла деп кайра стажировка жумушка чыктык. Ушундай автобус айдап баштадым. Стажировка кылдым, үйрөндүм. Ушундай автобусту минип заводдо иштеп атам. Адамдарды чайга алып барам, чайдан алып келем, заводко алып барам, кечинде кайра алып келем. Кайсыл адамдар десеңиздер, ушул адамдар биздин өзбек бир туугандар ошо заводдо иштейт экен. Түрк туугандар иштейт экен. Эмне болгон завод десеңиздер, ал завод Россияда эң чоң заводдордун 3-орунда турат экен. Липецк шаарында экен. Ал заводдо мыктан баштап баардык нерселер чыгат экен. Металлозавод экен. Темир тежектин баардыгы ушул жерде чыгат экен. Даже калса автомат оружиялардан чыгат экен, октор. Ошондой достор. Ошентип иштеп жүрөм. Бирок жаман зериктим, сагындым. Кетким келип атат Кыргызстанга. Но иштеш керек. Бул заводдо, мындай жерде биринчи жолу иштеп атам. Иштеген эмесмин өмүрүмдө. Же ошол себептен кетким келет. Билбеймин.